Ассаламу алейкум достор. Бул осциллограф. Осциллограф бул эмне? Бул машинанын коншинадагы сигналдарды кыргызча кылып айтканда шкала менен канча деңгээлде көрсөтүш керек болсо, өзүнүн программадагы белгилерине салыштырып биздеги нормалдуу иштеп атканды көрсөтөт. Бул осциллограф биз баарыбыз билген мультиметр же болбосо мультитестер. Ошонун навороченный экраны менен жана максимальный проводдор менен жасалган аппарат. Буну Россия ойлоп чыгарган. Россияда чыгарылган, азыркы күнгө чейин Россияда чыгарылат. Кытайда жетиштирилип, дүйнө жүзү боюнча сатылып атат. Азыр бул аппараттын эски версиялары бар. Через ноутбук менен иштейт. Бул болсо жаңы азыркы чыккан осциллограф, өзүндө экран менен чоңу. Бул осциллографтордун комплектациясы ар кыл болот. Бул осциллограф Hantec деген фирманыкы. Мына бул жерде модели жазылып турат. Бул минимальный комплектация. Буларда комплектация ар кыл болот. Мисалы, бул осциллографтын өзү тууралуу айта турган болсок, бул обычный планшет. Планшетти бул жагында USB кабель, зарядник, бул жакта өчүрүп жандырган кнопка, анан кийин бул жакта текшерген разъемниктери. Эми бул жерде бизде азыр эки эле канал турат. Эгер максимальный комплектацияда болсо, мисалы, бул жерде атайын местасы толук болот. Мына боковойна дагы мисалы айтып кете турган болсок, бул жакта дагы кошумча элементтер турат. Ушул нерселерди ушул жерде кнопкалар болуп, мындай айтканда, максимальный комплектацияда дагы да көп нерсени текшерет. Осциллограф эң биринчи эмнени текшерет десе, бул осциллограмманы текшерет. Тилим дагы келбей калды. Адым жерден көрсөтүп берейин. Качан биз диагностика кылганда бир датчикти нормадан башкача иштеп атат же болбосо ушундай маселе болгондо биз коншина аркылуу текшергенде бул жакта осциллограммада полный айтып турат. Эми бул осциллограмманы түшүндүрүш, кантип иштетебиз, ал боюнча отдельно видео болот. Бул азыр бул жерде айтып кетчү нерсе, бул осциллограмманы бул жакта настройка кылат. Настройка кылганда эскилерди бул жерде бурамайлары менен ушундай бир түшүнгөн адам гана настройка кыла алат. Бул жаңы аппараттарды болсо, азыркы жаңы үйрөнүп аткан жаш балдар үчүн өтө ыңгайлуу, жеңил кылып чыгарып койгон. Бул осциллограф ушул жерде мына авто деген кнопка турат. Ошону эле өзүңүзгө ыңгайлуу кылып туруп эле автоматтык түрдө эле настройка кылып алып иштете бересиз. Бир эле кнопканы басасыз, бул автоматтык түрдө өзүн настройка кылат. Ошо менен дальше иштетип кете бересиз. Бул осциллограмма бул 15 миңге алынган. Буну 100 миң, 150 миң сомго чейин максимальный комплектациясы менен ар кыл фирманы алсаңыздар болот. Россияда Google'га жазасыз, осциллограф деп туруп, ал жердеги сатуучулар менен өзүңүз эмне багытында иштейсиз? Автоэлектриксизби, диагностика кыласызбы, инжектор кыласызбы? Өзүңүздүн сфераңызга ыңгайлаштырып, бунун комплектациясын ала бересиз. Мисалы, сиз в основном датчик текшере турган болсоңуз, анда сизге максимальный комплектацияда керек. Эгер сиз жөнөкөй эле автоэлектрик болсоңуз, сизге минимальный комплектация менен жетиштүү туугандар. Ошон үчүн ушул аппаратты сөз алыңыздар. Ар бир аппараттын өзүнүн иши бар. Бул мисалы осциллограф автоэлектрикке дагы керек, диагностика, инжектор деги эле машина менен иштеген ар бир уста үчүн өтө керектүү буюм. Себеби машинадагы сигналдарды, линияларды канча частота көрсөтүш керек, кандай толкунда иштеш керек, канча убакытта биргелиш керек сигнал, бардыгын бунун өзүнүн программасында, данныйында көрсөтүлгөн. Ошол көрсөтүлгөн боюнча текшерип, салыштырып, жаңы баштаган усталар дагы кенен кесир түшүнө алат. Диагностикачы десе, диагностиканын иши мындай. Диагностика аппаратты саласын. Мисалы, диагностикада ошибканы окудуң, бирок ошибканы окугандан кийин сен анын канчалык деңгээлде иштеп атканын биле албайсың да. Бул аппарат ошол диагностика кылгандан кийинки процессти оңдойт. Мисалы, ар бир детальды биз текшеребиз го, мультиметр менен текшеребиз, иштеп атабы, иштебей атабы. Ошондой эле ар бир разъем текшеребиз, ток
питание келип атабы, келбей атабы. Бул ошонун навороченный, ошол текшерип аткан питанияны канча келиш керек, канча көрсөтүш керек. Ошол нерсени максималдуу түрдө толук 100% текшерип бере турган аппарат азыр мына заманбап түрдө жасап койгон. Мурдагы осциллограф иштеткендер жакшы билет, мурдакылар экраны болгон эмес. Бул осциллограмманын жанына дагы бир блок питания кошулуп отуруп, азыр баардыгын кошуп бир эле мындай планшет кылып чыгарып койду. Мындай көтөргөнгө ыңгайлуу, колуңан түшүп кетсе мындай атайын бир ударга зашталар менен, сенсорлор менен, телефон сыяктуу кылып, каламына зарядник, мынакей мурда эски осциллограммалар вообще эле аккумуляторго улап иштеткен. Булар дагы бир навороченный мынакей питания, өзүнүн ичинде батарейкасы бар. Кааласаң мындай кейс бар мынакей. Кейстерге салып аласың, бир сонун кылып ыңгайлаштырып койгон. Ошон үчүн бул аппаратты билбегендер Google'дан максимальный информация алып туруп, бул аппаратты алып иштетиңиздер. Алганда өтө көп деле ойлонуштун деле кереги жок. Мисалы бул аппаратты алган болсоңор силер, осциллограммада бир гана силер бул жакта осциллограмманы эле иштетип турсаңар, калганы убакыт өткөн сайын биз дагы бир күн келип видео тартабыз, кантип колдоносуңар. Мисалы, мына минималкада көп разъемдор жок. Мисалы, датчиктерди текшергенде плюс минус бардык проводдор жок, бирок бул базовый. Мисалы, бир нерсени текшергенде сигнал келип атабы, келбей атабы, базовый бар, бул минималка. Бул максималкада таптакыр эле башкача келет. Дагы бир ошол аппаратты алганда мен силерге толук информация беришке аракет кылам. Жаңы алганда бир гана осциллограммага киресиңер. Мына ушул жерде ар бир буюмга өзүңөр настройка кылып алып, мына автону ошо менен иштей бересиңер туугандар. Жөп жөнөкөй туугандар, алсаңар дагы түшүнбөсөңөр, бу астына иншалла биз номерлер болот, чалып бизден сурасаңар дагы иншалла колдон келсе жардам беребиз. Баарыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум.